Centra Gold Inc. Кумтөр кени мындан кийин аларга таандык эмес экенин моюнга алган чечим кабыл алды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Кумтөр кенине байланышкан акыркы окуялар боюнча Жапаров билдирүү жасаган. Бир нече саат мурда Канада убактысы боюнча 19 ноябрь жума күнү кечинде биржалык соода аяктаган соң Centra Gold Inc. компаниясы Кыргызстандагы Кумтөр кени мындан кийин аларга таандык эмес экенин моюнга алган чечим кабыл алды. Компания өзүнүн баланстык наркынан $926 миллион чийип, Кумтөр кенин көзөмөлдөбөй калганын чагылдырууга аргасыз болгон деген Жапаров. Анын айтымында Centra мындай чечимди Онтарио провинциясындагы баалуу кагаздар боюнча комиссиянын талаптарынан улам кабыл алган. Кыргыз өкмөтү башынан эле Centra Gold Inc. компаниясынын менеджментин өлкөнүн экономикасы менен жаратылышына ири чыгым келтиргенин мойнуна алууга чакырган. Эл аралык коомчулук жакын арада инвесторлордун кызыкчылыгын чектебегенибизге көзү жетет деп ойлойбуз деген министрлер кабинетинин төрагасы. Ал министрлер кабинети Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын коргоону уланта турганын кошумчалаган. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Октябрь районунун прокурорунун орун басарынын кармалышы боюнча президенттен кечирим сурады. Бул тууралуу ал бүгүн 20 ноябрда прокуратура кызматкерлеринин кесиптик күнүнө арналган иш-чарада сүйлөп жатып айтты. Бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей, прокуратура кызматкерлерине көлөкө түшүргөндөр да бар. Майрамдын астында 2 күн мурдагы иш катталган үчүн кечирим сурайм, деди баш прокурор. Мунун алдында президент Садыр Жапаров прокуратура тармагында иштегендерди кесиптик майрамы менен куттуктап, бул системада иштегендердин арасында ишин абийирдүүлүк менен аткарбаган кызматкерлер бар экенин белгилеген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет опузалап пара алуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук прокурорунун орун басары кармалганын 18 ноябрда кабарлаган. Расмий маалыматка караганда шектүү кылмыш жоопкерчилигине тартамын деп коркутуу жолу менен укук коргоо кызматкерлеринен $5000 акча каражатын талап кылган. Кармоо учурунда жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында прокуратуранын кызматкери тарабынан аталган сумманын 200 000 сомдон ашык бөлүгүн опузалап алганы тууралуу материалдык жана документалдык далилдер табылып алынган. Прокурордун орун басары УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Президент Садыр Жапаров ар бир кылмышкер саясий жана социалдык статусуна карабай жазаланышы керек деп билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы Бишкекте 20 ноябрда өтүп жаткан прокуратура кызматкерлеринин кесиптик күнүнө арналган иш-чарада сүйлөп жатып айтты. 2021 жылда кабыл алынган Конституциянын талаптарына ылайык прокуратура органдарына тергөө жүргүзүү укугу кайтарылып берилгенин белгиледи. Ар бир кылмышкер сөзсүз жазаланууга тийиш. Мыйзам алдында бардыгы бирдей болсун. Социалдык же саясий абалына карабагыла. Кол тийбес деген түшүнүккө мен жол бербейм. Мындан тышкары 2019 жылдын 1 январынан берги колдонулган мыйзамдарга тергөө мөөнөттөрү жок болгондуктан 3 жылга жакын убакытта ар кандай шылтоолор менен сотко чейинки чечилбеген иштердин саны болуп көрбөгөндөй өскөн. Көптөгөн кылмыш иштери бирдиктүү реестерге катталгандан кийин жылдап эч бир тергөө амалдары жүргүзүлбөй, тергөөчүнүн сейфинде жатат. Мындай чечилбеген иштердин аркасында адам укугу кошо тебеленип жатат. Ошондуктан элдин наразычылыгы жана арыздаттануулардын саны өсүп кеткен. Менин дарегим эле миңдеген жарандар кайрылды, деди Жапаров. Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексине, укук бузуулар жөнүндөгү кодекске, кылмыш жаза процессуалдык кодексине жана жазык кодекстерин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамга 28 октябрда кол койгон. Жаңы кабыл алынган кодекстер 2 декабрдан тартып иштей баштары маалымдалды. Прокуратура кызматкерлеринин кесиптик күнүнө арналган иш-чарага башкы прокурор Курманкул Зулушев, УКМК жетекчиси Камчы Бекташиев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова жана ушул тармактагы ардагерлер, прокурорлор катышууда. Кыргызстанда алгачкы прокуратура 1924 жылдын 22 ноябрында ошол кездеги революциялык комитеттин отурумунда түзүлгөн.